Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тынығуға чакырабыз. Айбар, стринги кийдиңиз беле? Жок. Эмир, өзүңүздүн коңуруңуздан ойгонгонсузбу? Жок. Жинденем, жинденип кетем кээ бирде. Мен негизи өзүм вулканизация. Бойдок жүргөн кезде сагындыңызбы? Жооп бериңиз. Дүйшөмбүдөн шаршембиге чейин кечки саат 5те Томар ТВда жана Томар радиосунда шоу Томар Тайм. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Талисман рестораны. Саламатсыздар, ардактуу достор. Бүгүн календарда 5 декабрь күнгө карай шаршемби. Көпчүлүк үчүн иш сааты дагы соңуна чыгып баратат. Биз болсо сиздерди 1 сааттык тынууга чакырабыз. Кайрадан Томар радиосунда жана Томар ТВ телеканалында Томар Тайм. Микрофонда аты жөнүм Гүлкайыр Нурматова. Анда дароо бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Саламатсызбы? Жакыныраак сүйлөйлү. Кош келипсиз биздин студиябызга. Шүгүр, кош болдук. Абдан кубанычтамын. Атмосфера сонун. Бардыгы ойдогудай. Убагында келдиңиз, жоопкерчиликтүү адам экен деп кабыл алдык сизди. Жоопкерчиликсиз ийгиликтин келиши бар. Жоопкерчиликте ар дайым жарым саат эрте барабыз, Жок, 10 мүнөт. 10 мүнөт. Бизге эртерээк келдиңиз андан дагы. Кээде бирок көп учурда эрте келгендин көп пайдаларын сезем. Кээде зыяны да болот, башкаларды күтүп отуруп каласың да. Жакшы, биз дагы сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Анда биздин шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат, келишим түзүп алалымы ондай? Каздардын үнү ооба чыгат. Бул кокустан жаңырып кетет. Ооба. Ал жаңырышы менен Наполеон тортун абдан жакшы көрөм деп айтышыңыз керек. Эгерде өткөрүп жиберсеңиз, сандыгыбызда тапшырма бар. Анын шоунун соңунда аткарабыз, келиштик. Эгерде баардыгын тагы аткарып айтып турсаңыз, тапшырманы анда ким аткарат, сөзсүз түрдө мен аткарам. Макул. Репетиция кылып алалы, кандай дейсиз? Наполеон торту жагат. Азаматсыз. Ардактуу достор, эгерде коногубуз Нурзат Токтосунова суроолор болсо, биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызга узатыңыздар деп чакырып өтөлү. Ошондой эле 770 96 1025 WhatsApp номерибиз кызматта, студиябыздын номери 0312 51 01 81. Томар Тайм. Ардактуу достор, ар бир күн майрам дейт. Демек, бүгүн дагы өздүк майрам белгилеп жаткан угармандар бар болсо, биз сиздерди куттуктайлы. Бүгүн Томар Таймда конокто болсо, теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Жакыныраак сүйлөй аласызбы? Сыраныч. Мындай Угулбай калып атат кээде. Сизге ыңгайлуубу? Ыңгайлуу эле. Столдун үстүнө чыга алайм деген. Мейли, кааласаңыз баарына уруксат. Негизи, сизге кайсыл майрам жагат өзгөчө жүрөгүңүзгө? Туулган күнүм. Аябай күтөсүз. Эми аябай күтүп деле башка жумуш менен алектенбей калган жерим жок, бирок жагымдуу. Мындан мурда динди көрө электе жаңы жыл деп ойлочумун. Эми кичинекей кезинде бир нерселерди аябай күтө бересиң го жаңы жылдан. Анан кийинчерээк жаңы жылды да жакшы майрамдабай калдым. Ал көрсө жөн эле жыл алмашуу экен депчи. Жаңы жылга да аз калды, Негизи эң биринчилерден болуп сизди жыл сайын ким куттуктайт туулган күндө? Туулган күндө. Эми акыркы жылдарда жолдошум куттуктап атат, анан билбейм, досторум 12ден кийин эле башталат. Анан могу интернеттен чыкканы, интернеттеги көрөрмандар аябай көп болуп атат. Бир күн 12ден кийин эле посттор жазып башташат. Ага чейин деле жазгандар бар болуш керек, Бирок кандай бар, эже мен баарынан биринчи куттуктап атам дегендер. Абдан жакшы. Негизи эң кымбат туулган күндө алган белегиңиз эсиңиздеби? Билбейм, эми эң кымбат деп деле белектер ар кандай болушу мүмкүн да. Финансы жагынан да кымбат болушу мүмкүн, бирок көңүлдүү дагы. Кээде бар адам бир ай өзүнүн эмгегин, убактысын коротуп жасайган белектер бар. Анан ошол эле учурда балким 100 000 сомго же бир нерсе сатып берип койгон учурлар да бар да. Ошон үчүн мындай кайсынысын баалуу деп айтыш кимдир бирөө үчүн берки баалуу болсо керек, бирок көңүл дагы баалуу да. Ар бириники жакшы эле кабыл алат экенбиз. Ар бириники баалуу экен да сиз үчүн, Абдан жакшы. Жаңы жыл деп калдыңыз баса, жаңы жылды ошондо белгилебейбиз, Белгилебейбиз дегенде, мисалы, шампан ичпейсиң. Батарейка могу түз эфир азыр ал жакта карабай эле коем.
ал жакта карабай туруңуз. карайынбы? Тумар ТВны карап туруңуз. Эми жаңы жыл дегенде баягы ниет кыласың, ушундай бир жакшы тилектерди кыласың, айтасың жаңы жыл, жаңы жыл мага жаңы жыл эмес, эми ушул жылы Аллахым мага муну алып келсин, тигини алып келсин деп суранасың да түндөчү. Анан баары бир эле мисалы үйдө кайната кайненелерибиз советтик адамдар, алар күтөт жаңы жылды дегендей да, анан баары бир эле тамак жасайсың, бирок баягы жылдагыдай укмуш ысырапкерчилик кылбай калдык акыркы. Салют атпайбыз. Жок, аны атпайбыз. Анан максат эле менен жетелеп чыгып анан салют көрөбүз. Башкалардын салюттарын. Жакшы. Негизи жалпылап алганда 2018-жыл эмнеси менен эсиңизде калды? Негизи балким сиздин чыгармачылыгыңызда кандай ийгиликтер болду? 2018. Ооба. Башка жылдарга салыштырмалуу. Мисалы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын алыш да аябай чоң болду, бирок бул кайсы жыл 17 менен алып калдымбы, 18 менен алып калдым билбей калдым. Бирок чыгармачылык дегенде ошол алган мисалы эмгек сиңирген артист деген сыяктуу бир эми ошол эле тепкич калды да, Кудай буйрса. Ошол нерселер сенин көңүлүңдү көтөрөт. Башка чыгармачылыктагы ошол Нур академиясынын аябай өнүгүп аткандыгы, анан элдердин ыраазычылыгы, анан 18-жыл Нурдун онлайны менен мисалы Россиядагыларды дагы окутуу мүмкүнчүлүгү бар болгону менен айырмаланды. Онлайн болгондо өзүңүз сабак бересиз. Бүткүл Сиздин окуучуларыңыз дагы сабак үйрөтүшөбү башкаларга? Жок, бизде мугалимдер бар. Биздин Нурдун өзүнүн мугалимдери бар. Ошолор интернет аркылуу сабак өтүп баштады. Абдан жакшы. Ыңгайлуу экен. Негизи канча 3 ай окутасыздар, Негизи мурда 3 ай болчу, азыр 2 ай. Азыр Инстаграмда 1 мүнөт болуп калады дегендей. Баары эле аз адам бат алгысы келет, адам бат үйрөнгүсү калат, бат үйрөнгүсү келет. Анан бизге деле ыңгайлуу экен. Канча окуучу бар, ошону айтсаңыз. Жок, эми мисалы монтип санап, анан мага момча келип кетти дегендик болгон жок да. Мисалы 5 окуучу келсе да ошонун жашоосун өзгөртө алсаң, бул сенин жеңишиң деп ойлойм да. Эптеп эле 1000 сомдон тигмеле 100 кишиден алгандан көрө, тескерисинче сен кылып аткан максатыбыз башка да. Адамдардын оюн өзгөртүү. Ошол кичинекей Кыргызстанда биз аябай кичинекейбиз да, ошону түшүнбөйбүз да. Жок, эмне аңдышып элем, бири-биринин жөндүү ушактарды айтышып эле, анан сөз түрдө негатив менен бөлүшөбүз, позитивди бөлүшпөйбүз, жакшы жаңылыктарды бөлүшпөйбүз. Анан мындай болуп бирдеме болуп тайып кетсең, аябай бөлүшөсүң да. Ошол сыяктуу тескерисинче айткым келет да. Дүйнө жүзүндө 3 миллион кыргызбыз. 3 миллион, анын миллион сыртта жүрөт да. Эмгекке жарамдуу 500 000. Ошондо да бири-бирибизди жеп бөлөбүз да. Анан мисалы конкуренттерди чыгарасың деп Нур академия ачылып атканда айтканда, мен конкурент эмес, Кыргызстандын ар бир окуучусу, ар бир баласы, ар бир жашы болобу, кары болобу өз ордун тапса, максатына жетсе, анан ички жан дүйнөсү бактылуу болсо, бул биздин жеңиш болот эле да. Себеби Кудайдан ар бирибизге өзүбүзгө насип келет да. Анан жок, мага келсин, анан мен алып барайын, мен алып барбайм. Кимдир бирөөгө сен жагасың, кимдир бирөөгө мен жагам. Кичине пейилди кенен коюшубуз керек да. Жакшылык кылсак, кийин өзүбүзгө деле 100% кайтып келет. Жакшылыкты кой, Гүлкайыр. Биздин ар бир айткан сөзүбүз ушундай бир жердин үстүндө оболочка болот экен да. Ошого чыгып туруп, бардыгы өзүңө кайтып келет экен. Эмелесет өзүң эмнелерди каалайсың. Ошон үчүн жаман ой келгенде тескерисинче Кудайга Кудай сактасын деп туруп эле жакшы ойго алмаштырып, өз жашообузду өзүбүз көтөрбөсөк, бизди эч ким көтөрбөйт. Абдан сонун сөздөр. Аябай үнөө экенби? Ооба, мындай мен дагы сабак алып атам азыр бул жакта. Рекламага кезек берели, жарнамадан кийин угушалы достор, бизден толкундан алыстамай жок. Конокто болсо теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Сүрдөткөн суроолор. Тумар таймда сүрдөткөн суроолор рубрикасын баштайбыз. Достор, конокто болсо теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Рахмат, аты эле кыйкырат го. Аталыш эле укмуш бекен. Окумуш. 20 суроо берилет. 1 мүнөт убакыт. Ооба, жок деп жооп бересиз. Эч кандай түшүндүрүүнүн кереги жок. Ооба. Түшүндүрүп жетишсемчи дейли. Аягында сурайбыз. Анда даяр болсоңуз, анда убакыт кетти. Жакпаган инсан менен кеч алып барып көрдүңүз беле? Ооба. Сууда сүзгөндү билесизби? Ооба. Фигураңыз ар дайым бир калыпта, диета кармайсызбы? Жок. Көрсөтпөй акырын бирөөнүн тиш щеткасы менен тиш жуудуңуз беле? Жок. Жолдошуңуздан жашынып алып, көрмандар менен SMS жазышкан учур болобу? Жашынбай эле жазышам. Нурзат, сүрдүү көрүнөсүң деп көп айтышат. Ооба, жок. Бала кезде Аяз атага ишенчү элеңиз. Ооба. Бекер той алып барган учур болобу? Ооба. Үйдө кыйын кожо экенсизби? Ооба. Лагмандын камырын чойгонду билесизби? Жок. Бирөөлөргө баскан лайктарды кайра өчүрдүңүз беле? Ооба. Инстаграмда негатив жазгандарды кара тизмекке саласызбы? Ооба. Үйдү айымдар башкарыш керек, кошуласызбы? Жок. Кээде кээ бир ырчыларга караганда мен сонун ырдайм деп мактанып койгон учур болобу? Ооба. Шашмасызбы? Ооба. Лотереяда чоң белек утуп көрдүңүз беле? Жок.
бекер ырдаган учур болобу? болот. Сары май жеген жагабы? Жагат. Чактабай туруп бут кийим сатып алган учур болгонбу? Ооба. Өзүңүз көрбөгөн нерсени жарнама кылдыңыз беле? Ооба. Жетиштиңиз 20 суроого тең жооп берип. Жетиш керек беле дагы. Анысы да бар болчу. Кээ бир ырчыларга караганда кыйын ырдайм деп мактанып коет экенбиз, Ооба. Торттун атын айтып койчу. Наполеон. Мен бир жерге жазып алсам. Сигналды өткөзүп салам. чыгып кетип. Андан силер мени айыппулга салбагыла. Мактангандын кандай мактанып коесуз? Мисалы, ырдап атканда айтасыз, Жок, андай эмес. Өзүм ичимен айтып коем да. Айлана мага караганда мен жакшы эле чоймокмун деп. Албайсыңбы ушул нотасын деп? Жакшы. Лагмандын камырын чойгонду билбейм дедиңиз, э? Чын эле билбейм, моюн калыш керек. Билбейм дегенде укмуш чөй албайм, аракет кылып көргөм. Аракет кылып көрдүңүз, окшошкон жок. Өзүм үчүн окшошту, өзүм элге жасаган эмес. Жолдошуңуз үчүнчү? Ага баары жагат. Баарды кандай гана жасабаңыз баары жагат. Ал Тамакты аябай мыкты эле жакшы жасайт болушуңуз керек. Тамакты жакшы эле жасайм, бирок аябай аз жасайм. Сизге Мен үйгө келгиче эле лагмандын апам жасап камырын койгон жасаганды үйрөтүш керек экен. Жо, мен жаям, кесем, бардыгын жуурам, маселе жок. Бирок ушул лагмандын камыры менен бир аз маселе бар да. Сизге мастер-класс көрсөтүш керек экен. Ооба, сен көргөз. Буюрса көрсөтөм. Долон стайл деп элечи. Бала кезде Аяз атага ишенчү экенбиз, э? Ишенчибиз дегенде бирок билесизби, ишенчү Кат жазат белеңиз, мисалы? жок, мен чын эле ушул кичинекей бала кезим Нида Аяз ата болгон да. Ал убакта мисалы жанагы айтып жүрөм го интервьюларда күлүп, республикалык олимпиада, облустук олимпиадада 1-орун алып келсем, 10 класстар менен барып 9 класста 1-орун алгам да. Анан чуркап келип апа деп, апаңа келип айткыча аябай сүйүндөй чуркайсың да, анан чуркап келип апа 1-орун алдым облуста десем, рас болуптур, бар картошка то деген да. Мактабайт болчу эч качан, э? Ошол сыяктуу эле мындай ушун үчүн мындай Аяз ата же бирдеме алып берип деген нерсе менде болгон эмес. Белек күткөн эмеспиз, жаңы жылда. Негизи жаңы жыл күнү аябай күтүшөт го, Аяз атаны азыркы учурда кичинекей балдар. Жок, мен жаңы жылда ушул тынч эле өткөтсө экен дечим. Көбүнчөсүн уктап калчумун. Билим алчу экенбиз, бир гана. Оюн ойночу элек. Ооба, ойночу. Кийин чоңоюп калганда муз тээп, бизде Түп районунун ичкеси айылында билесиз да, тоодон ылдый аккан суу. Анан ошол суу муз тоңот. Тоңгондо анан отуруп эле чуркап, кийин чоңоюп калганда да. Бирок ошол Аяз атага ишеничи куракта андай болгон эмес. Жакшы. Жооп алалды окшойт. Алалды окшойт. Достор, эми сизден суроо болсун. Кийинкилери узатыңыз 770-96-1025 WhatsApp номерибиз кызматта. Ошондой эле учурда Тумар ФМ Instagram баракчабызда түз эфир жүрүп жаткан учур. Ал жака дагы кызыктуу суроолорду күтөбүз. Конокто болсо теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Музыкалык чыгарма кезектери эле, андан соң угушабыз. Тумар Тайм. Достор, ийгилик мыкты маанайдан башталат. Көңүл көтөрө жаган Тумар радиосу жана Тумар ТВ телеканалы өз колуна алат. Азыркы тапта Тумар Тайм уланып аткан учур. Конокто болсо теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Эми достор, бизге көңүл буруңуздар деп чакырып өтөлү. Ошондой эле Тумар ФМ Instagram баракчабызда дагы түз эфир жүрүп жаткан учур. Азыркы тапта угармандардан келген суроолор дагы бар экен. Аларды дагы сизге узатып жетишип калайын, айрымдарын. Нурзат, салам деген экен, ишиңе ийгиликтерди каалайм. Теле тармагына эмне болуп келип калдыңыз? Бала кездеги кыялдардын бири беле деген экен. Экинчи суроосу, теледен сырткары ар кандай кечилерди, той, корпоратив алып барып жүрөсүз? Кайсынысы көбүрөөк жагат? Кайсынысын алып барган оорураак жана жеңилирээк деген суроосун калтырган экен. Акыркы сандары 17:45 менен аяктаган абонент. Рахмат, аябай жакшы суроо экен. Той кечелерди алып барганым бул жалаң гана финансылык көз карандысыздык үчүн болчу. Себеби үй алыш керек болчу, машина алыш керек болчу дегендей. Негизи теледе алып барган жагат. Анан оор деп кайсынысы айтасың дегенде оңой окат жок деп айтат элем. Экөө тең эле оор. Анын үстүнө мен өмүр бою түз эфирлерде жүрдүм. Ошондуктан түз эфирдин мындай бир оорчулугу дагы, жоопкерчилиги дагы көбүрөөк деп айтат элем.
Жогоруда дагы бир суроосу бар болчу. Кантип келип калдыңыз ооба, деген, теле тармагына кантип келип калдыңыз? Бала кездеги кыялдардын бири Жок, эле мен деген азыр экен. баарын кыял, мен азыр мага ошо аябай көп келишет да, мен кыялданып жүрөм, мен аябай алып барчу болуп, бирок качан кандайдыр бир деңгээлде мени көрүп дагы кыялдангандар бар экен да, анан сизди көрүп дагы угуп дагы кыялдангандар бар дегендей. Анан мен кыялданган эмесмин, мен экономика факультетин бүткөм, мен журналист дагы эмесмин, алып баруучу дагы эмесмин. Анан кастингден утуп алгам, КТРКга барып, анда дагы аябай эле кокусунан барып, анан утуп алып 150 кыздын ичинен 8 тур менен өткөм. Мен жалгыз калгам. Анан айттым, эми ушунча өткөндөн кийин иштейби деп өзүмчө. Эмне үчүн утуш керек болду? Себеби ар дайым бир жака барганда утуп келет элем. Анан жөн гана жеңилгим келип жатты. Жеңилип калыш болбойт болчу экен. Бирок кийин түшүндүм, жеңилсең деле эчтеке болбойт экен. Мындай прям жеңиш үчүн тырышып кээде мен уктабай койчу элем да. Бирок эч нерсе эмес, кийинкисинде жеңем деп койсо деле болчу да экен да. Жеңилгенди да билиш керек экен. Жакшы. Кийинки суроого өтөлү. Дагы бир угарманыбыздан келген суроо экен. Азыр. Достор, Таарынбайыбыз мурчуйган смайликтерин дагы жөнөткөндөр бар экен. Жок, адамдар ар кандай да. Ооба, бардыгын окугула дейт. Достор, Таарынбайыбыз бардыгын окуганга жетишүү мүмкүн эмес. Бизде 1 эле саат убакыт, анын дагы аз гана убакыты калды. 10 жыл мурунку менен азыркы Нурзаттын айырмасы барбы деген экен. Албетте, Биз сизди үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Талаш шаарынан Жамиля узаткан экен СМС билдирүүсүн бизди көрүп жатыптыр. Тумар ТВ телеканалынан кол булгап саламыз атабыз Жамиля сизге. Бардык таластыктарга, Таласка жана Жамиляга чоң рахматымды айтам. Аты дагы жакшы экен, Жамиля деп. Быйыл биздин Айтматовдун 90 жылдык мааракеси болуп атпайбы? Бул бүткүл дүйнөлүк майрам болгондуктан сизди дагы куттуктайм, Жамиля. Анан баары бир суроосу 10 жыл мурунку менен азыркы Нурзаттын айырмасы барбы деп. Аябай эле бар. Бышасың, корчуйсуң, өзүңө ишенимдүү болосуң, анан адамдарды тандап каласың. Мурункудай мен аябай чын эле бир розовый дүйнөдө жашайт элем. Себеби биз түрктөрдөн тарбия алгандыктан аябай баары адамдардын баары калп айтпайт деген нерсе менен келип, жакшы, идеалдуу деп келип, себеби мугалимдериң чын эле идеалдуу болчу да. Анан келип жашоодон ушундай бир соктуларды алганда айтат экенсиң, окей, бирок сынып калбайт. Сынып калбашың керек. Сынгандарды дагы көрдүм. Өзүң үчүн, өзүңдүн келечегиң үчүн сенде 2 гана жол бар. Орунда туруу деген болбойт да. Сен алдыга кетесиң, же болбосо артка кетесиң да. Ошон үчүн алдыга эле кетишке туура келди. Өзүм үчүн сен кыйын болсоң, тегереңдегилер сыймыктанат экен, сен жаман болсоң сенден качат экен, даже тиги ал көлдүк деп айткандан да уялат экен. Жок, көлдүк эмес болуш керек депчи. Аны сыңарындай. Азыр оңдоп коебуз, Ооба, оңдоп коебуз. Бул Жамиля кетти. Жамиля, сизге жакшы жооп бердик деген ишеничтебиз. Биз болсо музыкалык чыгарма кезекте берели жана жалпы угармандардын бардыгын азыр биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызга чакырабыз. Банканы толтур. Банканы толтур оюнуна чакыралы достор. Студиябыздын номери 0312 010181. Байланышка чыгып оюнга катышыңыздагы. Салих компаниясынан бир баштык колбаса бизден белек болмокчу. Анда коногубуз менен дагы бир рет тааныштырып өтөлү достор. Теле алып баруучу Нурзат Токтосунова бүгүн студиябызда отурган чагы. Учурда биз Тумар ФМ Instagram баракчасында дагы түз эфир жүргүзүп атабыз, Нурзат эжеми сизге түшүндүрүп өтөйүн оюндун шартын. 3 литрлик банкага эмнелерди салсак батат турган нерселер менен толтурабыз. Макул. Бирок бир тамгадан башталыш керек. Бардыгы бир тамгадан башталыш керек. Ооба, каалаган. Мен эфирден чыгып кетейинчи. Ооба, мейли. Макул. 1 литрлик бата турган нерселердин баарын сала беребиз, бирок сөздөр бир тамгадан башталыш керек. Түшүндүк, Мейли эми оңой. Эң оңой, ооба. Сиз ойнойсуз, мен жана угарман үчөөбүз ойнойбуз. Ким көп сөз тапса, катар менен бир-бирден сөз айтабыз. Ким көп сөз тапса алып атат, ким токтоп калса ал оюндан чыгат. Келиштик, Азыркы тапта достор, линиябыз бош, байланышка чыгыңыз десек, угарманыбыз бар экен. Кабыл туруп өткөзөлү. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келипсиз. Келдим. Атыңыз? Кош келдиңиз. Нургүл, каяктан байланышка чыгып атабыз? Бишкек шаарынан. Азаматсыз, буга чейин оюнга катыштык белек? Жок, биринчи жолу. Жакшы, анда кайсыл тамгадан баштап бересиз? Сиз баштап бербейсизби? Акен да. Аны адан эле баштайлы,
кандай Мейли. дейсиң? Же ядан баштайлы, кандай кылалы деп эле. Адан баштасак анда банкага бата турган дейсиңерби? Ооба, банкага батырышыбыз керек экен. Эменде жанагы жей турган нерсени да. Жалаң эле жеген. каалаган нерсеңизди буюм деле боло берет. Анда алма. Анда мен алча салайын. Макул, азыр убакытты басайын, анан кеттик, 1 мүнөт убакыт. Жо, биз алмак салмак айтабызбы? Ооба, үчөөбүз ойнойбуз. А. Макул, сиз баштап бериңиз. Мен алча салдым. Алма салдым. Алма, Алмурот, Акча салдым. Нургүл. Айнек салдым мен. Айнек, кичинекей айнек. Аха, мен апельсин салдым. Асма шам салдым. Нургүл. Ак нан салдым. Ак нан, азаматсыз. Мен болсо авокадо өсүмдүгүн салдым анда. Мен үстүнө айран коюп койдум. Мен жок, ас алтын салдым. Алтын, азаматсыз. Анда мен болсо iPhone салдым. Мен анда алмаз салып коеюн. Алмаз, Ачкыч салдым. ачкыч, азаматсыз. Акча айтылган, Мен болсо анда аркан салдым. Ороп туруп. Аркан батпайт го. Кичинекей аркан салдым. Мен болсо ак таш салдым. Ак мончок салдым. Ак мончок, убактыбыз бүттү. Кыйын Үчөөбүз экен, тең бирдей болуп калдык, Белек берелиби? Бир баштык Салих компаниясынан колбаса муздаткычта күтүп атат. Же мага бериш керек беле дегенде. Угарманыбызга берели, жакшы оюн Сиз берели. көрсөттү. Нурия, азаматсыз, бул колчалар сизге. Нургүл, ооба. Телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу Нургүл? Белеңизди кайдан, качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Достор, биздин оюндун башкы демөөрчүсү Салих компаниясы Союзная линейка жаңы продукциясын сунуштайт. Бир гана таза экологиялык жана жогорку сорттогу табигый өндүрүмдөн жасалган эң башкысы халал талаптарына жооп берет. Ал эми Тумар таймда конокто болсо теле алып баруучу Нурзат Токтосунова сиздерди биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызга чакырабыз. Тумар тайм. Ардактуу достор, биздин толкунга жаңыдан кошулган угармандар бар болсо саламыңыз айталы. Тумар таймда бүгүн конокто болсо теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Өзүңүздөр уккандай эле Тумар ФМ Instagram баракчасында түз эфир жүргүзүп жаткан учур. Эми болсо биз сиз экөөбүз ойнойлу. Ырдын атын тап деп аталат. Бир нече чыгарманы сизге робот. Дароо эле жетиш бербеймби? Ой, жеңилип бербеймби? Ырдын атын таппай Мен таппайм да. Табасыз. Жок, акыркы күндөрдө ырыкпай элем. Жеңилдеткенге, баардыгы билген ырды Сиз жардам бересиз. койгонго аракет кылдык, 3 чыгарма. Тапсаңыз, азаматсыз. Кеттик анда, биринчи ыр. Жамгыр топту. Эски туштуал из калган жыштыгымдай сыгынтасын журак тезин колдан учканап Кеч куылдай. болгула Кайрат Нуртастын лекел ырын билем дегендей да. Ошон үчүн мен билбейм бул ырды. Угуп көрөлү кайсы экен. Жамгыр төптү. Ушундай да болот, мен казакча эркенде атпаймынбы? Макул, анда багыт берип туралы. Кийинки Негизи чыгарма кыргызчабы? кыргыз тилинде, ооба. Кыргыз тилинде ошондой аракет кылдык, жакшы, жеңилирээк кылганга. Экинчи ырга кезекте берели. Кумдан коп биздин кундыр откан. Келер мен аман болсам да бир каксоем. Азыр мен жалгыз учканап куу болуп, баратым бакыт издеп Памир памир көздөй көздөй. актуалдуу чыгарма азыркы учурда кайсылар? Асангалы Керимбаевко дейм, Угалы, Ильястын ыры деп аталат. Өткөн. Таптыңыз канча дагы. Сөздөрүн билет экенбиз. Анда эмесе үчүнчү ырга кулак салалы. Кыргызстаным. Билим мен Омар. бир стресс бакыт. Дароо таап алдыңыз. Билет турбойсузбу? Жок, эми мен андай деп ойлогон жокмун да. Бул оңой эле экен. Оңойлотуп коюпсуңар. Башка мамлекеттин ырчылары окшойт деп калдым да. Ошентсе дагы азаматсыз, таптыңыз. Сиздин өзүңүздүн ырларыңыз болсо биз коймокпуз ошол ырларды. Таппай калмадым. Бирок сизди жакшы ырдайт деп билебиз, Жакшы ырдайт дегенде ырдайбыз, бирок көп деле ырдабай элем. Негизи ырдап коем. Ырдап коесуз. Инстаграмда да көрүп калабыз. Бир куплет ырдап бербейсизби? Ушундай да оозуңар келбей калат да. Анда бир музыкалык чыгарма кезекте берели. Андан кийин Мейли. ырдайбыз буюрса. Достор, өткөрүп жибербеңиздер.
Пробка. Пробкада угармандарды чакыралы достор, жана байланышка чыгыңыз, оюнга катышыңыз 0312 51 01 81. Жол тыгыны башталды болуш керек, азыр 6-га жакындап калыптыр саат. Негизи пробка маалында сиз эмне кыласыз? Пробкада туруп калганда эмне менен алек болосуз? Эми кээде сотко чукулайсың, бирок пробкада турганда кээде китеп окуганга чейин барасың да. Себеби ар дайым менин жанымда китеп жүрөт. Менин бир досум бар, Жазгүл Жамангулова деген, ал айтат: элестет, азыр пробкада келет 8 барак окуп койдум депчи. Ушундай сонда ушундай жакшы нерселерде жарышкан аябай маанилүү. Ал дагы окуйт экен, абдан сонун. Сөзсүз. Себеби биз экөөбүз мелдешкенбиз 2019-да 30дан китеп окуйбуз деп. Ким көбүрөөк окуса акчалай да сыйлыгы бар. Канча мелдештиңер? Канчага? $500. $500. Аны кайдан билесиңер канча окуганын? Санап биринчи айтышабыз да, могу китепти окудум, могу китеп бизде ар дайым деп айтылып турат да. Ичиндегилердин баарын баштап обсуждение кылабыз. Обсуждать этип, жакшы. Себеби адам китеп менен гана алдыга умтулат да. Мен китепсиз ийгиликке жеттим дегендер өтө редко. Эгер жан дүйнөң менен чогала кеткиң келсе, инсандык өнүгүүнү чогала кеткиң келсе, ал китепсиз мүмкүн эмес. Анан алпаручу болом деп аткан, мени көрүп жаткан бардык көрөрмандар бар, Инстаграмдан дагы. Анан ойлошот да, мага келипчи: эже, мындай башка жолу барбы, китептен башка жолу депчи. Анан айтам: китептен башка жолу жок. Чын эле жок. Себеби башыбыз калдыраган тазикке окшоп калат да. Оозубуз деген нерсе жок, оозубуз деген мээнин эшиги болуп атпайбы? Оозду ачканда эле мээбиз чыгып кетип атат, бар болсо. Ошон үчүн мээни толтурганга, жан дүйнөнү толтурганга аракет кылышыбыз керек. Жакшы. Угарманыбыз бар экен, пробкада азыр тапшырма берип көрөлү. Жана белегибиз дагы бар, 1000 сомго сертификат. Биздин башкы демөөрчүбүз оюндун Super Hero Check It KG интернет дүкөнүнөн. Саламатсызбы? Алло, Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Сиз кайсыл жерде турасыз? Чүй Алматинкадамын. Машина мененсизби? Ооба. Ой, азыр кыздар кыйын, Ооба. Сигналды бербейби? Биз ишенели да. Ой, ишенели кана? Сигналды берейинби? Ооба. Азыр мынаки. Таппай айтам деп койсун. Болду. Угулду. Рахмат. Эми тапшырма беребиз. Эгерде аткарсаңыз, 1000 сомго бизден сертификат сизге. Кандай тапшырма берели? Ал эми азыр кеч кирип баратпайбы? Сиз эртең мененки короозду туурап бир кыйкырып коюңуз, анан 1000 сомго байге алыңыз. Кеттик. Аракет кылып көрөйүн. Кукареку! Ой, дагы. Кук дейт экен, Эки жолу дагы. Дагы. Кукареку! Ай, рахмат, азаматсыз. Чоң рахмат. Жетишти болду окшойт, Алия, Жок, мен атым Алия эмес. Ой, шашпа, айта бериңиз атыңызды. Мен атым Мүрөк, эфирде сурабай калдыңыздар. Мүрөк. Кечиресиз. Мүрөк, сизге 1000 сомго сертификатыңыз бар. Кайдан качан алып кетесиз? Түшүндүрүп беребиз. Телефон трубкасын кое туруңуз, макулбу? Ошондой эле бараткан жагыңызга жакшы жетип алыңыз. Акчалык алып өтөлү. Жана пробкада турган угармандарга дагы сабырдуулук дейли достор. 17:54 болуп кеттир. Убактыбыз аябай эле тар экен. Нурзат эже, дароо биз келишимди эстеп өтөлү. Шоунун башында келишим түзгөнбүз, Ооба, бирок сиз ал знакты бергенди унутуп калдыңыз. Мен жаңыртып аттым бул жактан. Сиз айтканды унутуп калдыңыз. Мен уккан жокмун. Укпай калдыңызбы? Мынакей моундай сигнал жаңырап атты орто жолдон. Жок. Чын эле укпай калдым. Чын укпай калдыңыз. Алаксып кеттиңиз окшойт. Наполеонду жакшы көрөм негизи. Бирок сандыкты ачыңыз, анда эмне тапшырма катылган экен, карайлы. Анда макул. Анан учурдан пайдаланып, ошол биздин бардык көрөрмандарга, угармандарга, Достор, эмне деп турсаңыздар, биз келишим түзгөнбүз. Ошундай сигнал жаңырмак шоунун жүрүшүндө. Ал жаңырыш менен Нурзат эже, мен Наполеон тортун жакшы көрөм деп айтыш керек болчу. Англисче жазылыптыр. Ооба, бул англис тилинде жаңылмач экен. Сизди билебиз, 3-4 тилде эркин сүйлөйсүз, Англис тилин дагы кошуп өттүк. Анан эми жаңылмачты окуп берсеңиз болду бизге. Red lorry, yellow lorry. I wish to wash my Irish wristwatch. How can I claim cream in the clean cream can? Send toast to 10 tens, toast, faint, 10 toast tens. 6 sick, hicks,
Nick Six Slick Breaks with Picks and Sticks. Азаматсыз. Жарайт. Орус тилинде, кыргыз тилинде, түрк тилинде берел дедик, бирок аны катырат дедик. Сизде батыл айтып коет дедик, бирок ошентсе дагы тапшырманы аткардыңыз. Эфирге келип, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге рахматыбызды айтабыз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Келе жаткан жаңы жылыңыз куттуу болсун. 2019-жылга кандай пландар коюлса, бардыгы аткарылсын. Сизге эркин микрофон. Чоң рахмат, учурдан пайдаланып ушул жакшы сөз арнап, каалоо тилектерин айтып, түз эфирге кирип, ушундай бир колдогон адамдарга ыраазычылык билдирет элем. Бул жашоо колдоодон турат экен. Азыркы 1 саат кандай өтүп кетсе, өмүрүбүз дагы ошондой өтүп кетет. Ошон үчүн болбогон негативге, таарынычтарга, көңүл бузууга, оозуна алып жетпеген жаман сөздөргө убактыңыздарды коротпоңуздар деп айтат элем. Бардык кыргызстандыктардын тилектери кабыл болсун. Тумар ФМ дагы, Тумар ТВ дагы, сиздер бардык чыгармачыл жамаатыңар жаңы жылда болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишиңиздерди каалайм. Учурдан пайдаланып, менин көрөрмандарыма аябай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат. Анан биз бир нерсени унутуп калган турбайбызбы? Сизден ыр күтүп атканбыз. Кеч менен жыйынтыктасак болот экен. Макул. Ар жакта дагы 3 мүнөтүбүз убактыбыз бар экен. Звукту кошкула деп эле бу жерден кыйкырып атышат. Макул, кошуп коелу дагы. Сиз бу жерден алып койдуңуз беле сотканыкын? Жок. Түз эфир Жок, алган жокпуз. Эмнеге жок болуп калышы мүмкүн? Эми дежурный ырымды. Сиздин Ушул менен эмгекси кирген дала окшойт. Көрсөм да көрмөксөңгө салган сыймын, көңүлдүн көксөгөнүн таңган сыймын, мертинген тилегиме медер кылып, мен сенсиз жашай албай, мен сенсиз жашай албай, мен сенсиз жашай албай калгансыймын. Азаматсыз, колчалар сизге. Дагы бир жолу Репетиция кылсам жакшы эле чыдай бекем. Абдан сонун ырчы чыкчудай сизден. Биз анда коштошолу угармандар менен достор, конокто болгон теле алпарычы Нурзат Токтосунова, мен болсо Гүлкайыр Нурматова. Эртең эфир аркылуу ушканча чао достор. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Айбар, стринги кийдиңиз беле? Жок. Эмир, өзүңүздүн коңуруңуздан ойгонгонсузбу? Жок. Жинденем, жинденип кетем кээ бирде. Мен негизи өзүм вулканизация. Бойдок жүргөн кезде сагындыңызбы? Жооп бериңиз. Дүйшөмбүдөн шаршембиге чейин кечки саат 5-те Томар ТВда жана Томар радиосунда шоу Томар Тайм. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Талисман рестораны.